Куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу парадка өзлүк курам даяр ички иштер министри Ниязбеков. Борбордук аппарат түз, калгандары бир сызыкчы түпкү аралыкта. Кыргыз милициясынын түзүлгөн 100 жылдыгына арналган салтанаттуу байрамдын атагында ички иштер министрлигинин бардык түзүмдөрүндө турган милициянын парады башталууда. Аянтка Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын параддык тизими кирүүдө. Салтанаттуу байрамдык параддык жүрүштү ички иштер министрлигинин кадрлар башкы башкармаларынын жетекчиси, милициянын полковниги Арпиев Алишер Алыкулович жетектеп өтүүдө. Трибунага жакындап, ички иштер министрлигинин кызматкер айымдар параддык тизиме келүүдө. Параддык жүрүштү ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Эргеш Алиев атындагы академиясынын кызматкери, милициянын подполковниги Садиева Селим Кубановна жетектеп өтүүдө. Аянтта ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Эргеш Алиев атындагы академиясынын параддык тизими. Параддык тизимди академиянын жетекчиси, милициянын генерал-майору Абитов Тариел Таштанович жетектеп баратат. Аянтта Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин күзөт кызматтык параддык тизими. Салтанаттуу параддык жүрүштү ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын жетекчиси, милициянын полковниги Акбаров Оролбек Абдималикович жетектеп өтүүдө. Аянтта Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыз кылуу башкы башкармалыгынын кызматкерлеринин параддык тизими. Параддык тизимди ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыз кылуу башкы башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Журобеков Жеңишбек Мамай Юнусович жетектеп өтүүдө. Борбордук аянтта Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун жоокерлери, параддык тизимди ички иштер министрлигинин милициянын атайын багыттагы полкунун командири, милициянын полковниги Иманғазиев Майрамбек Турсункожоевич жетектеп өтүүдө. Аянтта ички иштер министрлигинин милициянын атайын багыттагы полкунун атайын операциялар отряды, параддык тизимди атайын операциялар отрядынын командири, милициянын полковниги Жамбырчиев Турбек Жеңишбекович жетектеп өтүүдө. Борбордук аянтта ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин борбордук аппараты басып өтүүдө. Параддык тизимди ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин кол башчысы, полковник Алыбаев Дамир Артамбаевич жетектеп баратат. Аянтта ички аскерлеринин атайын багыттагы 7708 аскер бөлүгүнүн параддык тизими. Параддык тизимди ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин атайын багыттагы 7708 аскер бөлүгүнүн командири, полковник Етикулов Кубаныч Төлөгөнович жетектеп өтүүдө. Борбордук аянтта ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 7705 аскердик бөлүгүнүн параддык тизими. Параддык тизимди ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 7705 аскердик бөлүгүнүн командири, полковник Демирзаков Улан Абдулатович жетектеп баратат. Борбордук аянтта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын параддык тизими. Параддык тизимди ички иштер министрлигинин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Токтоналиев Азамат Шишин
шаар ички иштер башкармалыгына караштуу милициянын кайгуу күзөт кызмат полку Мараттын тизимде ички иштер министрлигинин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына караштуу милициянын кайгуу күзөт кызмат полкунун командири милициянын полковниги Жумаев Канатбек Асмалиевич жетектеп өтүүдө. Аянттар ички иштер министрлигинин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизимде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси милициянын полковниги Исаак Аттамбербек Жолочуевич жетектеп баратат. Борбордук аянтта ички иштер министрлигинин Баткен областык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Баткен областык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси милициянын полковниги Шукенов Улан Койчуевич жетектеп өтүүдө. Борбордук аянтта Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси милициянын полковниги Асанов Марлис Суратбергенович жетектеп баратат. Борбордук аянтта ички иштер министрлигинин Нарын областык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Нарын областык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси милициянын полковниги Асаналиев Хамарбек Илекович жетектеп өтүүдө. Аянтта ички иштер министрлигинин Ош областык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Ош областык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси милициянын полковниги Мурканов Нурматбек Муртматович жетектеп баратат. Борбордук аянтта ички иштер министрлигинин Талас областык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизими салтанаттуу парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Талас областык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси милициянын полковниги Олукеев Азенбек Рахматиллаевич жетектеп өтүүдө. Аянтта ички иштер министрлигинин Чүй областык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Чүй областык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси милициянын полковниги Абдрахманов Каныбек Азыркулович жетектеп өтүүдө. Аянтта ички иштер министрлигинин Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси милициянын генерал-майору Воронов Мурат Самидинович жетектеп